Риваятка караганда Азирети Умар бир күнү минбарда отуруп, пенде мусулман бойдон сакалын агартканы менен Алланын ыраазылыгына жете турган бир да намаз окубашы мүмкүн деди. Муну уккандар, муну кандайча түшүнсөк болот деп сураганда, Азирети Умар адам талапка ылайык коркуу жана кичипейилдик сезими менен Аллага жүздөнүп намаз окубаган болот деп жооп берди. Абу Алиден радиаллаху анху анткени алар намаздарын унутуп коюшкан деген аяттын маанисин сурашканда, бул аят намаз окуганда бир рекет окудубу же эки рекет окудубу, ошонусун билбей адашып, качан салам берерин биле албай калгандар тууралуу айтылат деп айткан. Асан радиаллаху анху бул аят тууралуу бир нерсеге алаксып намаздын убагын өткөрүп жибергендер тууралуу айтылып жатат деген. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала пенде менин азабымдан мойнуна парыз кылган ибадаттарды аткаруу менен гана кутулат деп айткан деген хадиси бар. Бул баян Имам Газзалинин Жүрөктөрдүн ачкыча талаштагы китебинен алынып баяндалды. Китепти которгон Канатбек Аманбаев, аудиолаштырган Икра Медиа каналы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икра Медиа каналыбызга катталыңыздар.